Рахмат. Биринчи суроом Кубатбек Алчевич сизге. Өткөндө айттыңыз эле, бир жуманын ичинде бүтүрөбүз, контактка барган 8.000 адамдын тест алып диагнозун чыгарабыз деп. Экинчи мен сизге азыр кат бердим. Европада 300 студент, алардын баары иштечи, иштей албай калды. Эми 5 ай бою же тамагына, же жатаканасына акча төлөй албайт. Европа банк аркылуу, ООНдун Кыргызстандагы качкындар уюму аркылуу алып келе алабызбы? Себеби Европада ар бир студент инвестор болуп эсептелет. А дүйнөдө согушта качкандар качкын. Анан кийин эпидемиядан качкандар да качкын. Ошон үчүн ушул эки институтту пайдалансак, экинчи суроом премьер-министр сизге. Биринчи 20 күндөн бери асыран деп айтып атат, 14 миллиард сом бар деп. Бар болсо качан, кайсы процент менен, кайсы банк аркылуу таркатып бересиңер? Биринчи суроом. Экинчи жана Рустам Казакбаев айтып кетти, токтомду жазганда да ылайыктап жазбайсыздар. Биринчи пунктта 1 майдан баштап иштей турган экономиканын тармактарын жазсыздар да, химический промышленность Кыргызстанда барбы? Машиностроение Кыргызстанда барбы? Приборостроение Кыргызстанда барбы? Анда жазып коелу, кораблестроение, ядерлик согуштарды чыгаруу, атомдук куралдарды чыгаруу, космостук өндүрүштү чыгарууну 1 майдан баштап улуксат беребиз деп. Бул Казакстандан көчүрүп алгандар киши жашырбайсыңарбы? Өкүнүчтүү, Өзбекстан 10 миллиард элге жардам берип атса, Казакстан 10 миллиард жардам берип атса, биз айла жоктон бир мүшөк ун бергенибизди айтып атабыз. Күн сайын бир мүшөк ун бере албайбыз. Урматтуу премьер-министр, эл сизден ун күтпөйт, эл сизден реформа күтөт. Ошо акыркы суроом, кризис бүтсө, биринчи кайсы тармактан реформаны баштайсыз? Алдағы тизме боюнча Каныбек Капашевич. Мындай. Курсагын тойгусаң да жок. Менин өнөр жайынын классификациясы боюнча, ошол жана химия промышленность деме өнөр жайынын бир эле элементин чыкса, ошолда химия өнөр жайынын бир тармагы болуп эсептелет. Аны биз кайсы өнөр жай бар, кандай бар, анын тизмегин сизге берели, анын баары. Ошо машиностроение айтып бериңизчи, Кыргызстанда машиностроение 2 заводду айтып бериңизчи. Биздин экономиканы баккан 4 тармак: соода, төйлөө, курулуш, текстиль. Ушул 4-ө 1 майдан баштап иштеш керек. Ушул 4-ө биздин ички экономикалык структуранын 70% берет. Соода, төйлөө 50%, курулуш 13-17% и текстиль. Сіздерге біз эмесин тизмесин баарын берели, кайсы компания кайсы тармакта иштейт, кайсы көрөбүз. Биринчиси эмне болот? 14 миллиард боюнча мындай. Ал киши айткан жок. Уже биздин кассада турат деп. Биз булактарын таптык, ошолорго сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ички жана тышкы булактардан деп айттык биз. Биз жакында сиздерге жанагы бюджетибизди алып келгенде ошол жерде айтып беребиз, кайсы булактан. Анан азырынча менин суранычым ушул биз эми жалган нерсени айткан жокпуз. Бир аз күтүп турсаңыздар, биз кайсы булактан кандай болот, донорлор менен кандай сүйлөшүү болду, баарын тастыктап айтып берет. Бир аз күтүп турсаңыздар. Кийинки сөз Сулайманов. Бүгүн эртең эмес, бир май айынын ичинде сиздерге айтабыз. Экинчиси жанагы кайсы реформадан баштайбыз деп. Салык кодексинен баштайбыз. Салык кодексинде бизде өзүбүздүн 20-жылга кабыл алган өкмөттүн программасында турат, ошол жерде кандай өзгөртүүлөр кириш керек деп. Салык кодексин азыр мынакей көрүп атабыз. Жеңилдиктери берүү боюнча кандай проблемалар бар. Кээ бирлер жана мен айтып аткандай бизнестин көбү жана салыкты кечкиле узарткыла деп атпайбы? Мына ошондо биз категорияларды карап турсак, жана депутаттардан бирөө да айтып кетти. Анча-мынча бизнесмендердин өзүлөрү түшүнбөйт. Аябай кымбат, кымбаттан дагы татаал. Салыктын өзүн жөнөкөйлөштүрүш керек. Салыктын кээ бир түрлөрүн балким силер макул болсоңуздар жоюшубуз керек. Жөнөкөй бир 2-3 салыктын түрүн төлөгөн экономика болуш керек бизде. Мына ошонун баарын тең сиздер менен бирге чечебиз деген ойдомун. Жооп берип атат. Каныбек Капашев, жооп берип коесуз сурооңузга. Бүгүнкү күндө бардыгы болуп 5 февралдан бери келип түшкөн анализдердин бардыгынын саны 51.592 болду. Анын 51.472-сине бүгүнкү күндө анализдин бардыгы чыгарылып бүттү. Сиз айткандай, действительно биз баягы айткан маселени замороженный тургандардын бардыгын бүтүргөнбүз. Азыр күндө келип түшкөн анализдерди күндө чыгарууга жетиштик. 24 сааттын ичинде жаңы табылган контактный лицолордун анализдерин алып, аларды чыгарып, ордуна коюуга мүмкүнчүлүк бар бүгүнкү күндө.
Бул биринчи маселеңиз боюнча. Экинчиси, сиздин катыңызды алдым. Ал боюнча буга чейин дагы Тышкы иштер министрлиги тиешелүү башка мамлекеттик кызматтар менен кошо иштеп жүргөн. Билесиз, сиз менен да бул боюнча биз бир эки жолу сүйлөшкөнбүз. Европадагы биздин жарандарыбызда так тизмеси бизде бар, кайрылгандардын. Ал сиздин сунуштуңузду эске алуу менен биз дагы ишти дагы улантабыз. Рахмат. Кошумча маалымат берип койсом болобу? Чет өлкөлөрдөгү биздин студенттерибиздин саны 11.569. Ар кайсы өлкөлөрдө көпчүлүгү Россия Федерациясында бүгүнкү күнү алар окуп атат. 7400, Турциядагы 1859, Польшадагы 60, калган Германиядагы 80. Бардыгы менен биз байланыштабыз. Көйгөйлөргө душар болгон студенттерибизге биз жардам көмөк көрсөтөбүз. Батыш өлкөлөрдөгү Канапек Капаш биз сиз менен сүйлөшүп, ушул студенттерге биз чыктык. Кечээ эле биздин министрдин орун басары ар бир ушул өлкөлөрдөгү иштеген элчилер менен видеоконференц связьда сүйлөштү. Буюрса жакын арада биз муктаждыкка ээ болгон студенттерибизге жардам беребиз. Эгер керек болсо алып келүүгө аракет кылабыз. Рахмат.